Боже, вот это взрыв только что был. Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют, видите, да? Киевдеги кол салуулар учурунда тамеки чеккени чыккан күбөнүн видеосу социалдык тармакка тарады. Ал жерде ал өтө кайгырып жаткан. Подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочонда басып коюңуздар жана өтө тез ылдамдыкта кабардар болуп турасыздар. Ошондой эле видеого лайк басканды да унутпаңыз. Украина жалгыз калды. Дүйнөлүк державалар кырдаалга алыстан көз салып турушат. Кече салынган санкциялар жетишсиз. Бул тууралуу Владимир Зеленский билдиргенин РИА Новости жазды. Бүгүн эртең менен кечекидей эле мамлекетибизди жалгыз коргоп жатабыз. Дүйнөнүн эң кымбаттуу күчтөрү алыстан карап турушат. Кечеки санкциялар Россияны токтоттубу? Бул жетишсиз экени биз угуп көрүп жатабыз, деди Зеленский өзүнүн Telegram каналындагы видео кайрылуусунда. Эске салсак, 24 февралдын таңынан тарта Украина Россия мамилесиндеги кырдаал башкача өңүттөнүүгө баштады. Украина тараптан лер менен дерге карата аткылоонун аягы үзүлбөй. Аталган республикалардын жетекчилери Россия Федерациясынын лидери Владимир Путинден жардам сураган. Мындан улам Путин эртең менен элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция өткөрүү чечимин кабыл алгандыгын жарыя кылды. Ал эми Украина президенти Владимир Зеленский өлкөнүн бардык аймагына согуштук абал киргизилип жатканын билдирди. Ал арада бир катар батыш мамлекеттери бул чечимди сындап, буунун башкы катчысы Украинадагы жаңжалды тез арада токтотууга чакырды. Ал эми Путин буга чейинки сүйлөшүүлөр жыйынтык бербегендигин, Россиянын НАТОну кеңейтпөө боюнча сүйлөшүү аракетинен майнап чыкпагандыгын билдирди. Андан сырткары Путин россиялыктарга жана Украин аскерлерине кайрылып, Украинанын бийлигинин кылмыштуу буйруктарынан баш тартууга чакырган. Эгер кан төгүлүп кетсе, жоопкерчилиги Украинанын башкарган режимде болорун белгилеген.